Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип кетсек, мына ошол 1992-жылы 3-март күнү биздин Кыргызстандын мамлекеттик туу күнү кабыл алынган. Мына ошол анын авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков агаларыбыз болгону баарына маалым. Азыр болсо биздин куттуу студиябызда дагы бир коногу бар. Тааныштырып өтсөм, ошол Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, ошондой эле жазуучулар, журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири биздин агайыбыз Жайчыбеков Бекбосын Карабекович бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу болуп келип отурат. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Кандайсыз? Майрамыңыз менен агай? Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Бирге болсун, жакшы, рахмат. Майрамдык маанайыңыз кандай агай? Кудайга шүгүр. Сонун буюрса, агай мына ушул мамлекеттик туунун жаралуу тарыхы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Туунун автору катары ошол күндү бир эскерип өтсөк, сынакка катышуу шарттары кандай болду эле, канча киши катышты, буга кантип катышып калдыңыз, негизи катышам деген ойлоруңуз бар беле дегендей. Ошол күндү эстеп кетсек. Чындыгында мен катышам деген оюмда жок болчу. Себеби ошол кезде жаңыдан адабият деген басма ачылып, бул көркөм адабият, балдар адабияты боюнча. Ана ал кезде модалуу болуп калды эле, шайлай баштаганда. Ошондо мен башкы сүрөтчү болуп шайланып калдым. Анан иштер көп болуп калды, уюштуруу бардык. Анан кийин мен окугам мындай, көңүл эле бурган эмесмин, себеби убактым да болгон эмес да. Анан бир күнү Сабыр Иптаров келип калды. Мен үйүмө кантип таап келгенин да билбейм. Биз мындай тиги тааныш болчубуз. Ал кезде Чыңгыз Айтматов клубу деген ачылып, биз ошого биринчилерден болуп киргенбиз, мүчө болуп. Анан ошол жерден учурашып турчубуз. Анан кийин келип туруп ушундай беки момундай болуп атат. Конкурс жарыяланган, аз эле калды, 3 күн калды аягына чейин. 3 күн күн калганда. Уккан бирок. Бирок жыйынтык чыгарды. Ал киши келип калып атпайбы, ал бала. Анан биз иштейличи. Мен ушундай идеяларым да бар. Көп нерселерди ырда жазып алыптыр. Чиймелеп сүрөттөрүндө тартат, өзү филолог. Анан чечен да бала болчу. Бардык жагынан ырдап да койчу, ырда жазчу ушундай да. Анан кийин өттүм, койсоңчу кайдагы 3 күн калганда эмнен үлгүрөбүз? Бул деген чоң нерсе, бул өтө чоң нерсе десем, ал деген айтып атпайбы, чечен болчу деп, менден мурун мен үй бүлөмдү көндүрүп койду да. Көндүрүп койду. Анан кийин макул дедик. Бир чети анын эмелерин көрүп көрсөм, менде дагы көп ошондой идеялар бар болчу. Себеби мен мында 1-2 жыл мурун Кыргыздар деген китеп 2 томдук чыкканда, ошондо жана петроглифтерди, таштандагы сүрөттөрдү пайдаланып мен сүрөт көркөмдөгөм да. Ошондо так эле ушундай ортосунда түндүк сыяктуу, күн сыяктуу кишилердин сүрөттөрү болгондо ошону пайдаланганмын. Андан кийин эле ошо биз жаңыдан китеп чыгардык. Серийный адабияттарды чыгара баштадык. Ошондо Таалай Курманов деген мыкты сүрөтчү, азыр эл сүрөтчүсү, ошол эмблема логотип ойлоп чыгарганда, ошондо дагы түндүк күн менен болчу. Мунун баары тең эле ошо даяр эле болуп калып атат да. Так эле ошол эле идея келип атат да. Аны эме дедим да, макул болдум. Мен өзүмдүн оюмда да болгондордун баары туш келип калып атат да. Аны иштедик. Ошол 2 түнү 2 сутка иштедик деп койсок болот го. Уктабай. Уктап кандай десем. Ал кезде уйку деле жаш болчубуз да, кийин алып барып бердик. Анан өтүп кеттибиз. Мына келебет, ага канча күн аракет кылгандар болгон, эртерээк иштегендер болгон. Эми эсимде жок, 600-700 киши катышкан бул конкурска. Анан так ошентип өтүп кетиптибиз. Анан бизге жогорку кеңештен чалды, келип келгиле деп бардык. Силер өтүпсүңөр деди. Мынакей 5 киши өттүңөр. Биздин идеябызда бир экен да. Бардыгында түндүк, анан кийин көгүлдүр түстө Матаевдики гана 3 колор. Анан бирок түндүк бар. Анан ошентип иштегиле балдар. Мына бул деген өтө бир кут түшкөндөй эле болуп атат да.
Анан кийин эгер биригип иштесеңер да өзүңөр билгиле, бөлөк иштесеңер өзүңөр билгиле деп биз кеңештик. Биздин улуубуз эле ушу ким болчу? Сыдыков. Маматбек Сыдыков. Маматбек, анан архитектор. Анан ошол айтты, балдар бирге иштешели. Кудайым ар кимдин башына биле бербейт. Макул болдук. Жалгыз ошо Матаев макул болгон жок. Биз төртөөбүз бирге иштедик. Төртөөбүз бирге иштегенде биз эми жашаган эмне чындыгында үчөөбүз гана иштедик да. Себеби биз түшүнчүбүз, ал Бостереден келип кетип иштеди. Эдил Айдарбеков. Жол жумасына бир келет. Өзүнүн немелерин даярдап алып келет. Айтчыларын айтат. Биз ошентип иштей баштадык. А дегенде биз символика, геральдиканы баары үйрөнө баштадык да. Бүт дүйнөлүк эменин баарын бизге көп жардам бергендер да болушту. Түгүл илгерки байыркы түрктөрдүн туусу, көк түрктөрдүн туусун да таап келип беришти бизге. Анан кийин жетекчибиз Казат Акбатов болчу, раматтылык. Ошол киши айтты, билесиңер балдар, мына япондордун туусу дүйнөдөгү эң мыкты деп эсептелинет. Дүйнө боюнча? Ошогон кичине бир басым жасап көргүлөчү деди да. Силердин концерт ошого окшоп турат деди, мына круг. Анан кийин ошондон баштадык. Биздики бардыгыбызга көгүлдүр түс болуп чыкты да. Анан кийин баштадык, иштедик. Жогорку кечкеде келип турдук. Комиссия келип турду. Ошондо ар ким, эч ким биздин өнөр-каналарыбыз жок. Биздин үйдө жасалды. Үйдө? Менин квартирамда. Мына. Анан кийин ошо конуп түнөп жарым жыл канча билбедим. Көп эле иштедик айтор. Арыктадык, жакшы эле берип. Анан кийин тиги комиссия үйдө келип такшырып турду. Кээде деген бизди чакырат. Сиздер барып биз алып барабыз. Кээде жок эле сессияга киргизип көрсөтөт. Анан көп эмелер түшөт. Эми адамдарда бар тең катышкысы келди да. Ооба. Момундай идеям бар, момуну кылгыла. Тууда сөзсүз деген тоо болсун биздин. Кыргыздын оюсу болсун. Кыргыз деген тамга бар, ошонун баарын көл да болсун дешти. Ар ким өзүнүн ичиндегисин айтып атты. Анан биз эми түшүнүп атабыз бүт. Геральдика, символиканын такыры башкачараак. Өзү баары мындай бир жыйналган бир бекем болуш керек да. А биз ошо жок, бардыгын жасадык аткандардын. Аларга түшүндүрүп көрсүн, көрүп туруп анан кийин түшүнсүн деген сөз болду да. Мына, болобу, болбойбу? Иш менен, сөз менен эмес, иш менен далилдейт. Себеби деген алар менен депутаттар, анан кийин тиги биз жашпыз, анан эми жашыбыз жаш болуп менен жаш көрүнөбүз барыстың эле. Анан кийин ошентип иштедик. Анан кийин уже дегенде мына күндү кошууну чечтик. Мурун деле бар болгон. Анан күндү болгондо мына баары мындай түз. Азыр деле айтат, түз кылсаңар болмок, бирин узун бир кыскасаңар болмок деп. Биз аны да жасап көрдүк. Тиги кирпич чечиндей болду. Көрүп каткенен ою кылып мындай. Күндү нурлан ою кылып көрдүк. Ой кылып да көрдүк. Анда тиги уйгактын эмесиндей көрүнүп калат. Эми аргандай да, мисалы үчүн. Анан ушул акыркы эмеге жеттик, акыры келип алып. Ушуга токтолдуңуздар. Комиссияга да эметти. Башынан эле 40ты тандап алганбыз. Анан кийин комиссияга да жакты, артынан биринчи президент Акаев да кабыл алды, көрдү, жактырды. Көбү жактырышып, эми кабыл алууга аз калып калды да. Жакындап келатат. Анан биз да күтүүдөбүз. Албетте толкун агасын. Анан акыркы жолу алып келгенде сессияга, жалпы сессияга коюлду. Ошондон оюн болуп кетти да саясий. Бул жерден Ош облусунан Бахапова баштаган 3 аял бар болчу. Мен үчөөнү билем, ярый ошо катуу киришкендер да. Бул көк түс, бул болбойт, бул азанын түсү. Биз кантип элибизге барабыз, аза туу кабыл алдык деп чыгышты да.
Анан кийин биз түшүнбөй калдык. Анан кийин эми тактап көрсө түштүктүн бардык жеринде эмес, кээ бир райондорунда гана аза көйнөк болот экен да, бирок көк темно-синий деп коелчу. Биздики небесно-голубой, асмандай болгон, көгүлтүр болгон. Анан эмне дейбиз? Бизге айтышты, болбосо болбойт чындыгында. Биз тиги каршы боло албайбыз. Дагы иштеп көргүлө деди. Убакыт берди, эсимде жок. Бир жума 10 күнбү өтөр иштедик. 5 вариант жасадык. Мусулмандардыкы деп жашылды алдык. Көгүлтүрдү калтырдык, алтын түстү алдык. Алтын түскө ак күн кылып. Анан кийин ак түскө кызыл күн жасадык. Япондордун окшоп калган. Япондорго окшоп калат экен ачы. Ошондо кызыл. Аягында кызылды да кылдык. Кызылды кылып алганда мен ушу азыркыга чейин түшүнө бербейм. Даярдалганбы деп коем да. Себеби Манасбек Мусаевди чакырышыптыр. Биздин ошо 5 менде сүрөттөрдө сакталып калды. 5 коюлганда кызылды тандап алышты. Анан кийин Мусаев Манастын саптарынан окуп, бул кызыл Манастын туусу болгон деп далилдеп берди да. Далилдеп берди. Ошондон кийин кызыл ошол эле күнү кабыл алынды кызылды. Катуу овация болуп бизди алдыга чыгарып алып, ушундай толкундануу болду албетте. Анан кийин кабыл алынды. Ошол эле күнү биз кыялга кошо жөнөп, кошо түндү бою иштешип, жасап чыктык. Жардам бердик да эми жасаганга. Чиймелдегенге бирден. Сөзсүз. Анан ошол агай тагыраак ошол убакта сиз канча жашта элеңиз? Жаш белем деп. Мен 44 болчумун. 44 жашыңызда ошол. Негизи ошол жерде бул жерде Эдил Айдарбеков, сиз анан Сабыр Иптаров агабыз, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков агалар болуп, эң алдында сиздердин чогуу болушуңуздарга идеянын бир болушу, бирок ар бириңиздерге бөлөк болгон экен ошондо. Андан кийин сиздер чогуу иштеп туруп, көк тап келип, андан кийин кайра иштегиле дегенден кийин ошентип баарыңыздардын жыйынтыкта ошол кызыл туга токтолдук. Эң аягында ал уже кошулуп калган. Андан мурун дагы жанагы Матаевди кайра кошулду бизге. 3 полоса болгондон кийин. Анан 5 иштеп калдык. Мындан дагы бир аз оюн болуп кетти. Бирок биз эч кандай каршы болгон жокпуз. Чогуу болобуз дедик, чогуу бололу дедик. Анан кийин тиги 5 күнү илиш керек экен. Ошондо мени дагы да мени тандап алышты да. Мен үстүнө чыктым. Өзүңүз? Ак үйдүн үстүнө. Анан кийин мен эски кыргыз СССРдин туусун түшүрүп, жаңыны көтөрдүм. Кандай толкундоолор, сезимдер болушу? Ассистенттер болду, бул жакшы эле болду. Анан бирок чыгып караганда элдер өтө көп. Мен иштегенимге жакын болгондон баары келип, баары ушул эң жана залдагы толкундагандан да ошол шумдуктай толкундануу болду да. Жерден бир учуп бараткан сыяктуу бир сезим болду. Керемет агай, ушул азыркы учурда деле 5-март күнү тууну илгери келсеңиз, бул да болсо жараткандын сизге болгон белеги болуш керек. Буюрса ошол кыргыз туусу, кыргыз бар жерде ар дайым желбиреп туруп, анан да ошол авторлору деп сиздердин атыңыздар аталып 5-март күнү ошол биздин агайыбыз илген деген бул тарыхтын беттеринде алтын тамга менен жазылып калды десек жаңылышпайбыз. Негизи агай ушул башка мамлекеттерге барганда деле Кыргызстан экенин символу ушул туу менен белгиленет. Биздин спортчулар дагы кандайдыр бир жеңиштерге жеткенде биздин туубуз көтөрүлөт. Ошол убактарда дагы сизде бир кандай сезимдер болот негизи агай? Албетте мына эн ата өз баласын жакшы көрөт. Ооба. Жакшы болобу, жаман болобу өз үчүн карга баласын аппагым дейт да. Анан бизге албетте ар бир жолу толкундануу болот да. Өтүп чыкканда, көчөгө өтүп баратканда деле мына желдирип турганда эмнегедир бир жылуулук сезим пайда болот да. Бир ошогон бир салым кошконуң ошондо эстелип кетет. Болбосо көңүлдө эле барбайсың. Ошондой. Анан чындыгында бул кубанычтуу эле. Албетте биз кут түштү деп дайым айтып келемин. Бул деген себеби бизден да мыкты сүрөтчүлөр болгон, ушунча катышып көп иштегендер болгон. Мунун баары буйруктан болот экен да ошо. Ооба. Ошол жараткандын буйругу менен сиздердин тагдырга туш келип, ушундай бир тарыхтын бетинде калып атканыңыздар бир ачык айкын. Ушул эми бизге ушул убактыбызда чын эле агай
бизге ушинтип убакыт бөлүп келип бергениңизге сизге чоң рахмат, сизге терең таазим. Буюрса дагы да Кыргызстандын ушул туусу, желеги, байрагы бийик желбиреп тура берсин деп ниет кылабыз дагы. Сизге ушул эркин микрофон берели. Жалпы бүгүн кыргыз журтчулугун майрам менен куттасаңыз болот, салам жолдосоңуз болот. Ушу калай калкым, журтум деп айтсамбы, мен дагы өзүм толкунуп турасың. Чындыгында мен да толкунуп турам. Барыңыздарга төө күнү менен куттуктаймын. Жаратканым ден соолук берсин баарыбызга. Мынакей бул апатты да көрүп чыгып башыбыздан өттүк, ооруганыбыз ооруп. Анан кийин аман бололу, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, туубуз желбиреп тура берсин. Ошол. Рахмат. Урматтуу делегатчылар, эскерте кетсек, бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, ошондой эле журналисттер союзунун мүчөсү, эң негизгиси мына ошол биздин туунун авторлорунун бири Жайчыбек Бекбосун Карабекович агайыбыз болду. Агай, сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу делегатчылар, биз берүүбүздөн дагы уламакчыбыз.